Uyuşkan kılmışlığı toptu. Ne oldu? Oraya var mı çok? Ya banditler, çorluylar, aylaylarda bölüp algan, men ayıl bulaylı çorluyumun, men tigil ayılın, rayonun, falajen, smadri yaşını degenler var mı? Kaldı kalmadı. Точно? Начальник города, Курской области. Var mı çok? Yok. Да. Тебе веришь микрофон? Uyuşkan kılmışlık top boyunca işçilik alamaz mı? Boyunca bugün de aylardan da ilgiler yok. Boyunca işte kapı, çocuklar, gündüzüne anlar anarda tonavçılıkça başka ne olmasın. Bugün de tonavçılık, karakçılık farkları çok eser. То есть, uyuşkan kılmışlık top деген Ош облысында жоқ, тура ғой? Жоқ. Хорошо. Ош шаарының начальник болды кім? Бізде uyuşkan kılmışlık топ мүшелері жоқ. Как айтамын? Ош шаарында. Ош шаарында жоқ. Мына ең криминогенный регион болған Ысыкөл менен Ош облысы. Так, Чолбарада шаары менен Ош шаары. Бүт баягы криминалдар, бандиттер ушул жерлерге топтолушкан. Алар жөнүндө криминал бандит болбой, мурда кандай эле? Мурда криминалдар, бандиттер криминалдык иштерин жасашты, бандиттик иштерин жасашты. И ошол менен жүрүш. Азыркылар булар классический баягы мафиозный структурага өтүп кетишкенде. Жетекчилери бизнесмен, жетекчилери бай, миллионер, миллиардерлер, а колунун астында иштегендер бардыгы бандиттер. Ош шаарында ар бир саясатчынын, бизнесмендин, кыйын бизнесмендин, криминалдык жетекчилердин бирден спорт залдары бар. Туурабы? Не болушу? Андай спорт залдар бүгүнкү күндө жоқ. Эгер болсо ал баары мамлекетте. Спорт залдар биздин мамлекетибизде болуш керек. Ош шаарында тем более көп болуш керек, эл көп жашайт. Бирок спорт залдар спорт менен гана машыгыш керек. Энем азыр атын айтсам капа болуп калат, ошол саясатчылар. Бардыгынын бирден артында эң азында 20-30дан, алдында 100-дөн, 150-дөн балдарды алып алып, туурабы? Өздөрү милицияда иштейт. Начальник УВД, так называется, начальник УВД. А его спортсмены – бандиты. Вот так жили пошли. Кто может сказать, что такого не было? И ни один милиционер так занимался. Другие милиционеры тоже. Бери замминистра, тоже имеет здесь своих бандитов, спортсменов. Бери начальник УВД, тоже имеет своих бандитов, спортсменов, своего спортзала. Шаардын микрорайону буягын бул бөлүп алат, буягын бул бөлүп алат. Алар кылган кылмышты милиционерге тийбейт. Ушундай заман болгон да, туурабы? Мындай болбойт балдар. Мындай болбойт. Кто бы то ни был, какие бы должности ни занимал, если будет каким-то образом привлечен к организованным преступным группировкам, будет отвечать по всей строгости закона. Вот жерде жеңге деген болду. Тура билсеңер, жеңге деген болду. Жеңге деген бардык маселени чечип турат. Жеңге каякта азыр? Түрмөдө. Бүт азыр мына соттун чечими менен бардык имуществолорун, бандитский путем тапкан имуществолорун баарын конфискация кылабыз. Бандиттер эч качан бай болбош керек. Бандитсизби көчөдө жүр, такси менен качып, бозуп, бекинип жүр. Если сможешь бандитством заниматься, пожалуйста, занимайся. Нет, надо мирной жизнью надо заниматься. Ребята, всем должно быть это примером. Ни одного бандита, ни одного положенца, смотрящего в Ольской области не должно быть. Это наша, как говорится, главная задача. Правоохранительных органов безопасности, судов, прокуратуры. Вот перед нами такую задачу поставил нас уважаемый президент, и мы это выполним. Шондон райондорду караганда, шаардын сиз эми жактап карабасаңыздар, шаар эми компактныйраак да. Райондорду жаштап карагыз, уктуңузбу? Мына өзгөн райондо ашыкча ошол жерде 2-3 смотрящийлер бар болушу, бандиттер бар эле.
и нейтрализовать всех. У нас достаточно жесткие законы, так, через законов нейтрализуют всех. Қарасуда қиындар бар эле, бандиттер, бизнесмендер, баягы олигархтар аралашып алган. Жанагы бирөөсү бандит болуп дагы унчукпай калбай, мамлекеттик кызматтарга орношуп башташкан буларчы. Бирөө айыл өкмөттүн башчысы боло баштаган, бирөөсү мэр города боло баштаган, бирөөсү замакин боло баштаган. Карасу районунун бардык текшерип турсаңыз, карасаңыз, Карасу жакта. Түшүнөбүз. Макулду? Анан кээ-бирлери азыр бизде маалымат бар, коопсуздук кызматында маалыматтар бар. Биз дейт азырынча ушинтип турайлы дейт. Биз кайттык, криминалдык маселеден кайттык деп, буларды алдап турайлы, убакыт келгенде кайра чыга калабыз дегендер бар. Выявляйте. Түп тамыры менен жок кылышыбыз керек. Убакыт келбейт, аларга передайте всем бандитам. Теперь их время не будет никогда. Наша страна будет свободной, законной, демократичной страной будет. Никакие бандиты управлять или пытаться управлять не будут. Мы им дадим отпор жестко, в соответствии с нашим законодательством. Уже на это понял, хотя бы легкий бар, есть информация, мы скоро вам покажем им тоже. Биздин мамлекеттеги тартып жакпасалар, чыгып кетсин башка мамлекетте ошого жашай берсин. Ушуну айрыкча милиция жакшылап караңыз. Макул жер-жерлерде биздин милиционерлер көп ушул менен чогуу чечимдер кабыл алабыз. Рахмат, отуруңуздар.